Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Мен сиздерге кечээ күnkү EduPage'тен онлайн тест түзүүнү көрсөткөм. Мына бүгүн ошол тест түзгөндөрдүн результаттары кандай болду, ким канча окуучу кирди, ким кандай жооп берди. Анын үчүн сиздердин ошол жеке кабинетиңиздерде мындай маалымат сообщение келет. Ошону бассак, бул жерден мына мен жөнөткөндөрдүн тизмеси чыкты. Эми ушул тестти канча окуучу тапшырды, аны ачып карап көрсөк болот. Мынакей, бул жерде тест онлайн дейт. Математика тест 2 гана окуучу кириптир. Результаттарыны көрүш үчүн бул менюга киребиз. Мынакей кайсы окуучулар кирген. Мына 2 гана окуучу кирген. Бул жерде баа коюлган эмес, катар менен көрсөк болот. Мына кандай жооп берген ал окуучулар. Мына Сайпединова Гулина бул 100%га жооп берген. Ал жооп берген ответтерин көрүш үчүн биз бул жерде Алтынайдыкы турат. Мынакей, ошол Гулинаныкына бассак, мына баарына туура жооп берген. Андан кийинки окуучубуз Алтынай. Алтынайдыкына бассак, мынакей Кайсыл биринчи суроодо ката жооп бериптир. Мына ушинтип каталарын көрсөк болот. Бул биздин түзгөн тестибиз. Нурлан бул окуучу кире элек, ошондуктан бош турат. Бул биздин түзгөн тестибиз. Ушинтип кирип көрсөңүздөр болот. Эми бул жооп берген окуучуларга кандай деген баа коебуз, ал үчүн өзүбүз да койсок болот. Бул эгер башында ошол канча туура жооп бергенине карата упайын да белгилеп балл бере турган кылып койсок да болот. Азыр мен бул жерге кирейин. Ошол окуучуга кандай балл берилет. Мынакей, эгер мен 100%га жооп берген окуучуга 100 десем, 5ти койсом, анда сохранить изменения же болбосо опубликовать книжку оценок деп басып койсок болот. Мына ушинтип сиздер текшерип бул жактан карап турсаңыздар болот.